ошо сотто мындай биз тарабынан ошо добот боло турган мындай нерсе болот да. Эми бул жетекчилик менен бирге иш алып баруу мындан ары мүмкүн болбой калды. Мунун аркасында акча барбы десек, конечно, барды. Ишкерлердин бойкот кылалы, мүчөлүктөн чыгып кетели деген нерсеси туура деп эсептей албайм. Шаршекеев иштин көзүн жакшы билет деген бул жаңылыш нерсе. Мамлекеттик органдарга кайрылабыз. Ушундай болуп атат деп. Мүчөлөрдүн акылары желип атат да. 2015-жылы биз Стамбулда, Анкарада Түркиянын соода жай палатасы менен бир жыйын өткөргөнбүз. Министр экономика келе атат, эч кандай нерсе айтпай эле, талап кылбай эле. Соода жай палатасында айтып атат, мага 5 жылдыз гостиницада брон кылышым керек. Мамлекет мындай кызматташалы дегенде палата эшигин жаап алып, кызматташпайм деп атса, Италияда өткөн экспого кыргыз мамлекети 80 миллион сом бөлгөн экен. Ошол акчаны дагы өздөштүрүү ошо соода жай палатасы кылган экен. Ошол эле тиги мурунку кеңештин ичинде жүргөн ошо Кайрат Исбаев жана Кубат Рахимовдор ошолор эме каршы чыккан үчүн, тиги өздөрүнүн кандидатурасында коюп чыккан үчүн аларды бул азыркы эме кеңеште жокко чыгарып коюшту. Саламатсызбы, Айбек мырза? Студиябызга кош келипсиз. Сизди ушу Өнөр жай палатасынын айланасындагы акыркы окуялардан улам эфирибизге чакырып отурабыз. Мына ушу 18 декабрда палатанын жетекчисин шайлоо болуп өттү. Анда ишкерлер регламент бузулду, шайлоо таза өткөн жок деп айтып чыгышты да. Анан айтсаңыз, ушу жетекчи акчага шайландыбы же кандайдыр бир таасирлүү күч аркылуу шайландыбы? 2015-жылда ушундай бурмалоо менен бир съезд өткөрүп коюшкан. Бул 2020-жылы дагы 11 ай кечиктирип, анан жалпы баардыгын чакырбай, мүчө болгон 1170 компания бар эле. Анын баарын чакырбай, белгиленген 10 делегаттан 10 мүчө 1 делегат шайлайт деген жол менен өздөрү белгилеген даярданып алган делегаттар менен өткөрүп, бурмалоо менен шайлап коюшту. Эми бул мунун аркасында акча барбы десек, конечно, барды. Акча болбосо мындай жерде отуруу мүмкүн эмес да. Өздөрүнө мындай атайын бир акча булагы жасап алышкан үчүн ошол жерден кеткиси келбей отуруп атышат. Кыргызстанда өндүрүлгөн деген сертификатты мамлекеттин атына ушул соода өнөр жай палатасы берет. Бул ошо эң чоң акча булагы болуп эсептелет. Андан кийинки акча булагы ошо мүчөлөрдүн айлык эмеси, мүчөлүгү. Жылына 10 000 сом айлык мүчөлүк берилет. Андан сырткары ошо жанакы чет өлкөдө өтүп аткан ар кандай выставкалар, өлкө ичинде өтүп аткан ар кандай выставкаларга мамлекет дагы каржылоо көргөзөт. Ошол акча булактар ошол болуп эсептелет. Италияда өткөн экспого кыргыз мамлекети 80 миллион сом бөлгөн экен. Ошол акчаны дагы өздөштүрүү ошо соода жай палатасы кылган экен. Өздөрү айтып атат, мындай Кыргызстанда мындай соода мындай палата ассоциациялар толуп атат, эмнеге бизге мынчалык көңүл бурулуп атат, биз деген жөнөкөй эле мындай коомдук уюмбуз, некоммерческий организациябыз дегендейчи. Бирок бул андай эмес. Соода өнөр жай палатасы 94-жылы чыккан закон менен иштейт. Бул атайын бизнести өнүктүрүү, өлкөнүн экономикасы бизнес салымын кошуучусу үчүн, мындай бизнесмендердин мындай өнүгүүсү үчүн, негизи экономиканын өнүгүүсү, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн атайын түзүлгөн мыйзам менен атайын түзүлгөн коомдук уюм болуп эсептелет. Бул мындай баардык башка ассоциациялар бир тең, соода өнөр жай палатасы бир тең болуп эсептелет. Марат Шаршекеев 2010-жылдан бери жетекчи болуп келе жаткан турбайбы бул палатагачы? Анан азыркы ишкерлердин наразычылыгы бул көп убакыттан бери жетекчилик кызматтабы же иштин солгундугундабы? Соода өнөр жай палатасынын башында ким турса турсун, аны менен чет өлкөдөгү, башка өлкөдөгү коомдук палаталар, өлкөлөрдүн палаталары аны менен кызматташат. Ошондуктан Шаршекеевдин бул жерде мындай иш билгилиги жөнүндө бир сөз жок. Дүйнөдөгү мындай соода өнөр жай палаталары Кыргызстан соода өнөр жай палатасынын башында ким болсо болсун ошол менен иштешет. Тааныйт, иштешет. Ал жерде мындай аябай акылдуу адамга кереги жок болгон үчүн убагындагы мамлекет органдар ошо 10-жылда өздөрүнө выгодный, удобный киши катары коюп коюшкан. Ал киши азыр 70 жашка толуп атат, 60 жашында келип капиталисттик экономиканын эч нерсесин билбеген, социалисттик экономика негизинде чоңойгон, ошонун үстүндө калыптанган
акыл пикир менен азыр ошо бизди Кыргызстандын мындай экономикасын, Кыргызстандын бизнесин алдыга сүрөйүм деп атат. Бул эми мындай такыр туура эмес, абсурд нерсе да. Эми эмне болот? Шайлоодон кийин айрымдар бойкот жарыялоо, мүчөлүктөн баш тартууга чакырып жатышат социалдык тармактанчы. Анан мындан ары ишкерлердин жетекчи менен консенсуска барып, бирге иш алып баруусу мүмкүнбү? Эми бул жетекчилик менен бирге иш алып баруу мындан ары мүмкүн болбой калды. Анткени ошо өзгөрүүнү талап кылгандардын баардыгын азыр эми сүрүп чыкканга аракет кылып атышат. Ошол эле тиги мурунку кеңештин ичинде жүргөн ошо Кайрат Исибаев жана Кубат Рахимовдор ошолор эми каршы чыккан үчүн, тиги өздөрүнүн кандидатурасын да коюп чыккан үчүн аларды бул азыркы эме кеңеште жокко чыгарып коюшту. Ошол эле убакта 7-чи кандидат болуп барган Касымов мырза, ал өзү мурунку кеңеште да мүчө эле, бирок ал съезд учурунда өзүнүн кандидатурасын Шаршакеевдин тарафына алып салган үчүн ал калып калды кеңеште. Бул эми мындай, бул азыркы башкаруу менен иштеши мүмкүн эмес, бул толук жаңылануусу керек. Анан жанакы ишкерлердин бойкот кылалы, мүчөлүктөн чыгып кетели деген нерсеси туура деп эсептей албайм. Ооба, бойкот жарыяланышы мүмкүн, бирок мүчөлүктөн чыгып кетүү бул маселени чечпейт. Бул маселени чечүү үчүн азыр мына эки жол бар. Биринчи жол ошо съездин легитимдүүлүгүн ошого каршы чыгып сотко беришилет. Экинчи жолу съездин регламентин кабыл өттүрүш керек. Анткени 2010-жылы кабыл алынган регламент бар. Ошол регламент негизинде мүчөлөрдүн 3/2-си, эми кеңеш мындай кезексиз жыйын, кезексиз съезд чакыруу боюнча бир регламент бар. Ошол жерде мүчөлөрдүн 3/1, же болбосо кеңештин 3/2-си, же болбосо президиумдун тарабынан чакырыла турган съезд бар. Эми президиумдагы кеңеш дагы өзү азыркы башкаруунун тарабында болуп калган үчүн дагы бир жол калып атат. Ошо мүчөлөрдүн кол топтоосу менен мүчөлөрдүн 3/1-ин талабы менен кезексиз жыйын өткөрүү чакыруу. Регламентте президент, Соода өнөр жай палатанын президентине талапкер 35 жаш менен 65 жаш курагында болуш керек деген нерсе бар эле. Шаршакеевди 70 жашка келген курагында өткөрүү үчүн ошол регламент жокко чыгарып атышат. Бирок бул съезди ошол регламентке карап туруп чакырышкан. Ошол регламенттин негизинде кеңеш менен ошо 1/10 делегат тандоо деген жол менен чакырышкан регламент негизинде. Регламенттин негизинде баардык иштер аткарылган. Анан съезд өткөрө келгенде ошо Шаршакеев өтө албай турган пунктту жокко чыгарабыз деп ошо регламент жокко чыгарып салышы, бул ошо сотто мындай биз тарабынан ошо довод боло турган мындай нерсе болот да. Закондо жазылган, эгерде палата өз ишмердүүлүгүн туура эмес алып барса, мамлекеттик органдар кийлигишүү укугу бар деп жазылып турат. Ошонун негизинде мамлекеттик органдарга кайрылабыз, ушундай болуп атат деп. Мүчөлөрдүн акылары желип атат да. Палатанын баардык киреше булактарын ошол каякка жумшалып атат, ошону текшерүү үчүн мамлекеттик органга кайрылалы деп жатышат жаштар. Баягы өзгөрүүнү каалагандар. Деги эле палатанын негизги функциялары кандай? Эмне иш алып барат? Палатанын негизги функциялары ошо мына 94-жылкы чыккан закон боюнча азыркы сиз билген бизнести өнүктүрүү боюнча канчалык коомдук уюмдар эмнени талап кылып атса, ошонун баардыгын аткара алат. Бул палата бизнестин капиталисттик өлкөлөрдө, капитализм системасында бизнес өзүн өзү тескейт. Биз социалисттик плановый экономика боюнча калып калган үчүн биздин тескөөнү мамлекеттик органдар кылууга аракет кылып атат, бирок баягы өнүкпөй атканын себеби ошолордон бирөө. Анткени бизнес өзүн өзү тескебей атат. Бизнес өзүн өзү тескей турган бир гана орган ошо палата. Дүйнөдө ошо дүйнө экономикасы, капиталисттик экономика ошо өнүгүп отуруп, бизнестин өзүн өзү тескөөсү жалгыз гана палаталар аркылуу мүмкүн экендигин ортого чыгып, ошонун негизинде палаталар келе атат. Өзүн өзү тескөө дегенде кандай? Эми бизнеске ылайыктуу, мисалы үчүн, мыйзамдар, бизнестин өнүгүүсүнө ылайыктуу болгон мыйзамдар, бизнестин өзү менен өз ара кызматташтыгын мындай байлай турган мыйзамдар, же болбосо эрежелер, ошонун баардыгы палаталар белгилейт. Бизде экономиканы мындай жөнгө сала турган мыйзамдардын баардыгы
биринчи кезекте палата аркылуу коомдук талкуудан өтүш керек. Анткени палата өзү коомдук уюм. Палатанын кийлигишүүсү болмоюнча эч бир мыйзам кабыл этилбеш керек. Бирок муну убагында муну көз жазылымга кылып, ар кандай ассоциациялар чакырып, мындай мамлекет ошону биз коомдук талкуу өткөрдүк деген нерсе менен кылып коюп аткан. Эмнеге? Анткени палатанын өзүнүн активдүүлүгү болбогон үчүн. Шаршыкеев мырза мындай деп атат, 2010-жылы мен палатага келгенде 250 гана мүчө бар эле деп атат. Мен 10 жылда ушуну 1170ке чыгардым деп атат. Бул Шаршыкеев мырзанын мындай ишмердүүлүгүнүн натыйжасында болгон жок. Бул жалгыз гана Кыргызстанда өндүрүүчүлөрдүн көбөйүшүнүн натыйжасында болуп атат. Анткени кыргыз өндүрүүчүсү өлкөдө бирдеме өндүрүп чет өлкөгө чыгарганда, ошол чет өлкөдөгү бара турган жайы сурап атат. Кыргызстан өндүрүлдү деген кагаз алып кел, сертификат алып кел деп атат. Аны жалгыз гана соода өнөр палатасы болуп атат. Алар айтып атат, мисалы үчүн, сен мага мүчө болбосоң 2500 сом деп атат. Мүчөлүк жанакы кагаздын акысы. Чет өлкөлөрдө бул бекер. Мындай эметип келсек, айтып келе турган болсок. Палатага мүчө болсом 1700 сом деп атат. Анан ошого жараша дайыма өндүрүп жибере турган фирмалар, ушундай нерсе бар экен да, анда биз экономия кылалы деп эле ошого мүчө болуп коюп атат. Мындай палатанын мындай эмне ишмердүүлүгүн алып барат, ал мындай көбү билбейт. Мындай вынужден болгон үчүн гана ошол жака палатага мүчө болуп атышат. Андан сырткары, мисалы, чет өлкөдөн соода сатык кылганда, чет өлкөдөн бир нерсе туура эмес келип калса, договорун боюнча, келишим боюнча кылган товарың туура эмес келип калса, мунун экспертизасын дагы соода өнөр жай палатасы кылат. То есть мамлекеттик органдын бажы же налоговыйдын кылган тастыктамасы, экспертизасы туура мындай кабыл этилбейт. Соода өнөр жай палатасынын кылган экспертизасы кабыл этилет чет өлкөдө. Ошон үчүн дагы мажбур калган үчүн мүчө болуп атышат палатага. Бардыгы баягы палатага ишмердүүлүк үчүн эмес, мажбур болгон үчүн мүчө болуп атышат. Негизи өлкөдөгү бардык коомдук уюмдардын деги эле мындай анча-мынча мындай чоңураак иш кыла турган коомдук уюмдун баары тең эле ошо палатага мүчө болуш керек эле, эгер туура түшүнсө. Жанакы 500дөй коомдук уюм деп атат. Ошол коомдук уюмдун баары тең, ассоциациялардын бардыгы тең палатанын ичинде ишмердүүлүк алып барыш керек эле. Бирок бизде андай болбой атпайбы? Бизде палата мындай союздан калган эски абышкалардын бир клубу катары эле, анан бизди тийбеген жылан миң жашасын деп эле мындай өз оокатын өзү кылып, чет өлкөлүктөгү чогулуштарга барып, ар кандай форумдарга барып, выставкаларга барып, ошол жактарда мындай мага 5 жылыз, мисалы үчүн мындай нерсе бар. Мисалы 2015-жылы биз Стамбулда, Анкарада Түркиянын соода өнөр жай палатасы менен бир жыйын өткөргөнбүз. Палата Кыргыз соода өнөр жай палатасы менен бирге кылалы деп, ошол убакта биринчи жолу көрдүм. Соода өнөр жай палатасынын башын чакырсаң, министр экономика келе атат, эч кандай нерсе айтпай эле, талап кылбай эле. Соода өнөр жай палатасынын айтып атат, мага 5 жылдыз гостиницада брон кылышың керек. Ошол убакта бизнес класс билет алып беришиң керек. Ошондо мен барам деген нерселерди. Бул эми Кыргыздын экономикасын өнүктүрүп, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты жогорулаталы деп аткан нерсеге мамлекеттик кызматкерлер макул деп барып берип атат. Биздин өзүбүздү экономиканы тескей турган, бизнесмендерди коргой турган, ошо өлкөлөрдүн арасындагы бизнестин бири-бирин карым-катнашын чыңай турган жападан жалгыз бир коомдук уюмубуз мындай жок, мага мындай кылсаң анан барам дегендей нерсе кылып атат да. Палатага мамлекет тарабынан көңүл бурулабы негизи? Мамлекет тарабынан мыйзам негизинде, 94-мыйзам негизинде мамлекеттик органдар палата менен иштешүүгө мажбур. Палата менен иштешүүгө аябай мындай аракет кылышат. Бирок палата тарабынан эч кандай бир мындай болуп атпайбы, мындай мамлекет мындай кызматташалы дегенде палата эшигин жаап алып, кызматташпайм деп атса, анан мамлекет дагы ошондо жана ассоциациялар менен кызматташууга мажбур калып атат да. Ар кандай мындай ассоциациялар, башка коомдук уюмдар менен. Негизи палатанын мындай мамлекет палатанын эшигин каклабаш керек эле, палата мамлекеттин эшигин каклап, өкмөттүк органдар менен, министрликтер менен түздөн түз мындай иш алып барыш керек эле. Бирок палата эшигин жаап алып, мындай мага эч ким тийишпесин, мен да эч кимге тийишпейм деп отурган үчүн мамлекет кызматташа албай атат. Мамлекеттин кызматташуусу керек. Мамлекет соода өнөр жай палатасы менен кызматташы керек, бизнести өнүктүрүүгө жардамчы болушу керек деп мыйзамда жазылып турат. 94-жылкы мыйзам. Бирок тилекке каршы бизде эми кыргыздар, ишкерлер дагы мындай мурун көп окубай келатат, мындан кийин да билбейм кандай болот. Биз баягы закондорубузду, кагаздарыбызды жакшы окубай атабыз да. Маегиңиз үчүн рахмат, келип бергениңиз үчүн.